Аларча мамлекеттик жаратылыш паркынын кире беришчери мындан 4 ай мурда оңдоп түзөө иштери башталып, бул жерде автоматтык түрдө иштеген шлагбаумдар коюлду. Бул жерде иштеген кызматкерлер мурда кирген машиналардан акча алып, анын ордуна чек берип келсе, азыр автоматтык түрдө бардыгы электрондуруштурулган. Ошондой эле бул жерде иштеген кызматкерлердин айтымында мурда кирген машиналардан бир айда 1 миллион 200 миң сом түшсө, азыркы учурда шлагбаумдар иштегенден баштап 1 миллион 700 миң сом акча түшүп жатат. Ошондо ортодогу айырма 500 миң сомду түзөт. Опять же камера считывает номер автомобиля. Шлагбаум автоматтык түрдө ачылат. Унаа бул жакка өткөндөн кийин камералар атайын жабдыктардын жардамы менен унаанын габарити аныкталып, ага жараша айдоочу белгиленген сумманы төлөйт. Андан соң гана экинчи шлагбаум ачылат. Ал эми паркка киргизилген автоунаалары чыгып баратканда, бул жердеги система унаанын номерин таанып, шлагбаум автоматтык түрдө ачылат. Санариптешүүнүн алкагында орнотулган автоматтык система адамдардын кийгилешүүсүн четке чыгарат. Мурда ар бир автоунаага 250 сомдон төлөп, ичиндеги жүргүнчүлөрдөн да 80 сомдон алынып келсе, эми бул сумма тоголуктолуп, унаа үчүн гана 1 сумма алынат. Ал эми автотранспорто жок келгендер кирүү үчүн 80 сом төлөп өтүшөт. Ал үчүн атайын турникет орнотулуп жатат дешет адистер. Аларча мамлекеттик жаратылыш паркына кирүү үчүн кичи жеңил автоунаалар жана минивендер 500 сом төлөш керек. Ал эми кичи автобустар 1000 сом төлөшү зарыл. Бирок бул жерде бир жагдайы бар. Эгерде кичи автобустар жеңил автоунаа катары 500 сом төлөй турган болсо, анда автоматтык түрдө иштей турган бул шлагбаумдар ачылбайт экен. 500 сом салыш керексиз го дейм. Жок, сдача бериш керек бияк. Маки сдачасын аласыңар, чегин берет. Оңойлоо болуш керек дегенде. Обычно бияк эме болчу, будкада ошакка төлөчүбүз, акчасын төлөп, чек алып, кадимкидей эле просто через кассу проходили. Ощущение, как обычно, как у нас в терминале был, такие же терминалы, как обычно. Удобно, конечно. Все понятно нам что-то. Бул терминалдын өзгөчөлүгү ошондон экен, бу жерде кишинин катышуусусуз иштелет. Мындан аркы иш кишинин катышуусуз болот. Анан кишилерибиз бир гана тигил алыстан карап көзөмөлдөп туруу гана максатында болот. Ар кандай бир туура эмес болуп калабы, кээ бир жаңы келген кишилер билбей калышы мүмкүн да, ошон үчүн картан кишилер келип калышы мүмкүн, ошолорго бир көрсөтүп берүү үчүн максатында гана турушу мүмкүн. Так бу жерде адам байланышы жок болот бу жерде. Парктын жетекчилигинин айтымында бул жабдууларды орнотуп, өткөрмө жайын замандын талабына ылайык кылуу үчүн 8,5 миллион сом каражат кеткен. Ал эми мекеменин бир жылдык кирешеси 20 миллион сомду түзөт. Бул акчага жаратылыш паркына эс алганы келгендер үчүн тиешелүү шарттар түзүлүп жатат дейт жетекчилиги. Анда мейманкана, альпинисттик базалардан чыккан саркынды суу топтолуп тазалануучу жай курулган. Ошондой эле 40тан ашык таштанды челектери сатылып алынып орнотулуптур. Мындан сырткары жол четине отургучтар коюлган. Жакынкы жылдары келген коноктордун ыңгайлуулугу үчүн дагы өзгөрүүлөр болор айтылды. Мусор контейнер чогулта турган мусорлорго биз келерки жылкыга азыр элдин эс алуусу көбөйгөндүгүнө байланыштуу азыр кийинки жылга атайын таштанды чогулта турган автоунааны пландап атабыз. Ал автоунаадагы өзүңүздөр белгилүү болгондой бул чоң сумманы түзөт. Бул 4,5-5 миллиондун тегерегинде болот экен. Бул МАЗ же болбосо КАМАЗ базасында деп атабыз. Андан кийинкиси болсо ушул кардарларга ылайыктуулган бир чоңураак бир мейманкана курсакпы деген дагы планыбыз бар. Андан тышкары көп азыр 5 жылга алдын ала планды түзүп чыктык. Бишкек шаарынан 35 чакырым алыстыкта түштүк тарапта жайгашкан Аларча жаратылыш паркы 1976 жылы негизделген. Маалыматтар боюнча Аларча деген ат арчанын жыш жайгашкандыгынан улам коюлган. Мамлекет тарабынан коргоого алынган аймакта учурда 85 кызматкер эмгектенет. Рахат Жаныбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.